Адамдардын, момундардын жүрөгүнө эң бир пайдалуу нерсе, жүрөккө эң бир пайдалуу болгон нерсе бул зияратул кубур дейт. Кабырларды зиярат кылуу экен. Кабырды зиярат кылуу бул жүрөккө эң бир пайдалуу. Жүрөктүн дарысы ушул экен. Жүрөктү дарылаш керек дейбиз го. Ошон пайгамбарыбыз эмне дейт? Жүрөккө эң бир пайдалуу нерсе кабырларды зиярат кылуу дейт экен. Кабырларды зиярат кылып турганда адам жүрөгү ойгонот экен. Жана пайгамбарыбыз айткандай акылдуу инсанга айланат экен. Өлүмдү эстейт экен. Өлүмдөн кийинки жашоону эстейт экен. Кече эле ушул жер бетинде жүргөн бир туугандарым, жора жолдошторум, досторум бүгүнкү күндө ушул жерде жатат деп. Эртең күнү мен да ушулардын катарына кошуламын деп кабырды эстеп, өлүмдү эстеп, өлүмдөн кийинки жашоону эстейт дейт. Жүрөктөр ошондой эс алат экен. Жетпей жүргөн тамыңды дагы унутат экенсиң. Жетпей жүргөн кымбат баалуу машинеңди да унутасың. Барбай жүргөн, Дубайга бара албай жүргөн сапарыңды да унутат экенсиң да ошондо. Баары Дубайга сапар кылып келип жатат, эс алып, баары 4-70 машина айдап жатат. Баары бирден эмес 2ден үйдө алып жатат. Баары бирден эмес 5тен участок алып коюп жатат. Баары балдарыны ушундай бир чет өлкөгө окууга берип жатат. А мен байкуш эчтеке кыла албай жатам деп, ошонун артынан дүйнөгө жетем деп жүрөк ооруп аткан болсо, кабырды барып зиярат кылгандан кийин анын баары унутулат экен дагы, акыретти эстеп жашайт экен адам баласы. Акыреттеги сапарга даярданайын дейт экен. Акыреттеги жашоого кам көрөйүн дейт экен.